Salam dostlar, біздің каналға қош келіпсіздер. Бүгін сіздер менен тоқып, үйреніп қалған тоқуучуларыма бір жолуқтың шальдың узорын көрсетіп берейін деп атам. Анын үчүн сіздерге жип керек болот. Жип, торине. Мен алған жип Alize Super Classic 25% жүн, 75% акрил, 100 грамда 280 метр свети 141 деген номерде турат экен. Анда эмесе баштадык. Башында баарыбызга белгилүү болгондой уже основаниясын алабыз. Алып 5 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5ти биринчи илмек менен туташтырабыз. Туташтырып, эми 3 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3 столбик накидем кылабыз. 1, 2, 1 дагы бир жолу, 2, 1 аба илмеги, дагы 1. Так, столбик накидем алабыз, дагы бир жолу. Эми 4 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4. 4 алып, дагы 2 столбик накидем алабыз. 1, 2 воздушный петля, дагы столбик, 2 столбик накид менен. Бул биринчи катар болду. Мында биринчи катар пайда болду. Экинчи катар 3 аба илмеги менен экинчи катарга чыгып алабыз. Экинчи катарга чекедеги 2 столбик накидемди токуйбуз. Ортосунда бир аба илмеги бар. Дагы эми 4 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4 аба илмегин алып, биринчи катардагы 4 аба илмектин экинчисине саябыз, дагы полустолбик менен закрепить этебиз, байлайбыз. 1, 2, 3, 4 чекедеги 2 столбик накидем алабыз. Ортосунда бир воздушный петля. Воздушный петля мондай неме пайда болду. Эми алмаштырып алабыз, жогору көздөп чыгабыз. 3 аба илмегинен алып, 2 чекеге столбик накид менен 2 воздушный петлясы бар. Ортосунда дагы 2 столбик накид менен. Эми 1, 2, 3, 4 аба илмеги. Биякта 4 аба илмектин экинчисине саябыз. Полустолбик менен бекитебиз. Эми 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 аба илмегин
alabız. 1-2 ikinci petlaga jabıştırıp ilip alıp 1 2 3 4 4 aldık. Çekedegi 2 stolbik nakitmen alabız. Ortasında bir hava ilmegi var. Mындай пайда болду. Эми дагы кеттик. Алмаштырып алабыз. Төрт аба илмегин алабыз. Алгандан кийин 7 аба илмеги токулган жерге узор пышных столбиков коебуз. 1 2 3 4 4 алып топтойбуз. Анан жабабыз. Ортосуна бир аба илмегин алабыз. Дагы 1 2 3 4 дагы 1 2 3 4 дагы 1 2 3 4 ошо 4 пышный столбик кылдык мынакей. Мына 1 2 3 4 1 2 3 4 аба илмеги. Мынан чекесин токуйбуз. 1 bu жерден эми бул катарда 4 аба илмегин ортосуна полустолбик менен закрепить этип алабыз. Бул биринчи катардын башталышы болот. 2 3 4 мына көрдүңөр, мына биринчи катардын башталышы мына жерден кайра башталат. Экинен кийин бияка 1 2 3 4 пышный столбик кылабыз. Ортосуна бир накид воздушный петля. Birinci katar bolçudan birinci katar hazır, ikinci katarda tutабыз. Men bul uzordu ошо bir kanaldan ispan tilinde tokugan ayaldan үйрөнгөм. Ошону токуп келатам. Азыр схемасы жок эле. Мен сиздерге схема берсем деле болот. Кийинки бир сабактарда
Semaсын çiğperem. Sizler de koldan kıymılы менен үйрөнүп алсаңыздар болот. Эми 4 аба илмегин алабыз. 4 аба ilmektин ортосуна салабыз. Эми 7'ni ala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ekinci alabız ekinciye. 1, 1, 2, 3, 4. 5'ni stolbik alabız. Hem bu uzor tokup körçöş okup kalanlarga bu uzordun adı vinograd deyt, yüzüm uzoru deyt. Birok alar kayсы tilde ataганын түшүnбөдүm. Men da vinograd dep koyam. Эстеп кала турган нерсе, мынау узорлор бары 4 аба илмегинен алынат. Ортосу 7 алынат, калганы 4. Ошону эле эстеп калышыңар керек. Андан калганы мынау биринчи, экинчи, үчүнчү катарды кайра баштап атабыз. Ошол катардын негизинде жолубуз шалибиз чоңойот. Эки чекесинен биякта бирөө калган. Азыр жабабыз. Кайттык кайра.
Бұл жерге келгенде 4 ава илмегін алып тұрып, накиден полустолбик алабыз мұның үстіне. Түшүндүңүздөр? Накиден полустолбик. Ошо менен жаап коебуз. Илмекти жабабыз. Узорубуз бүтөт, биргилүүбүз 1, 2, 3, 4. Азыр көрсөтөм. Кайтабыз жаңы эмеге. Экинчи катар башталып атат. 3, 4, 5, 6, 7. Жана гүлүбүз бүткөн. Гүлүбүз бүткөн. Эми экинчи катарды баштайбыз да, бир экинчи катар бу жерде башталат. 5, 6, 7 ава илмеги. Экинчиге саябыз. 1, 2, 3, 4. Бияктан 2, 3, 4. Gülдөр пайда боло баштады. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Экинчиге саябыз. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Экинчиге саябыз. 1, 2, 3, 4. Мынандай узор пайда болду. Эми мындан дагы токуп кете беребиз.
Бул жүзүм узору. Дагы улантып токуп кете бересиңер. Биринчи жүзүм бүттү, экинчи жүзүмдөр башталып атат. Биякта 4 пышный столбур коесуздар. Ошондо бул биринчи келет, монтип эки могу жерден жолугубуз шайлыбыз чоңоюп кетет. Бүгүнкү сабак ушу менен бүттү. Дагы каналдан жолуккунча саламатта болуңуздар.